Инсульт бул мээдеги кан айлануунун бузулуусу. Инсульттун эң негизги себептери болуп, атеросклероз жана тромбдун пайда болуусу эсептелинет. Жана ошондой эле кан басымы өтө жогору же өтө төмөн болуусу, ашыкча салмак, кант диабети, чылым чегүү, алкоголдук ичимдикти ичүү, туура эмес тамактануу, уйкусуздук жана башкалар болуп эсептелинет. Инсульттун белгилери: баш ооруу, баш айлануу, жүрөк айлануу, кусуу, көрүү жана угуу функциясынын начарлоосу, аң сезиминин бузулуусу жана башкалар. Инсультту алдын алуу: туура тамактануу, майлуу, тузлуу тамактарды чектөө, арыктоо, салмакты контролдоо, сергек жашоо, зыяндуу адаттардан арылуу, канда холестерин жана кантты көзөмөлдөө жана жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу үчүн дарыгерге консультацияга баруу.